4 balam var. Degеле менин жашоом базарда өттү. Жолдошум болсо каза болгон. 10-15 жылдан бери ошол базарда иштеп жүрүп, эптеп бир там сатып алганбыз. Ал тамды ошол учурда биздин Бишкек өлкөмдө эле орустар жашап жаткан жанагы үйлөр билсеңиздер керек, ошондой үйлөрдө жашаган бир орус срочно сатып кете турган болуп калып, алып калган элек. Ал деле өтө мыкты бий эмес. Дубалдары түшкөн, жата калса дубалдан ным тартат. Суук болот. Ал эми раковина, душ, аркы берки деген ары турсун, үйүбүздү жакшылап жамаганга дагы акчам жетпейт. Албетте содада иштейт десе, көпчүлүк адам бул бизнесмен акчасы көп деп түшүнөт, бирок туура. Кээде акча табасың, кээде жол кереме акча жок, жөө келген күндөрүм болот. Кыштын күнү деле печкага сууду ысытып алып, сыртка чыгып, бети колубузду жууйбуз. Кошунабыз бизден бир аз байыраак болчу. Ал үйүнү ушунчалык заңыратып, оңдоп салып, бизнеси күчөп байып калган. Атайын камераларды коюп үйүн айланасына. Атайын мен тарапка дагы бир камера коюп койгон. Менин үйгө кирип чыккан бүт кыймыл аракеттериме көз салат экен. Мындай кошуналардан Алла сактасын. Бир күн ошентип бет колубузду сырттан жууп кирсек, аны көрүп калыптыр. Анан мага айтып атпайбы? Дубалдан башта чыгарып алып, кошуна, үйүңөрдө жылуу суу, аристон, же раковинаңар жокпу? Дагы деле сыртта бет кол жууйсуңарбы? Бет кол жууп үйүңөргө жеткенче бетиңер муз болуп калбайбы деп үстүбүздөн жылмая күлдүм. Мен ага дагы ушунчалык айткым келди. Анткени бир топчул алдың, ал бизден дагы ушунчалык кедей болчу. Жата калса үйүнө жегенге тамак таппай, мен базардан алып келген нан, тамак ашымдан алар да келип биздикиден чай иччү. Мен ага иштесе деген эмесмин. Чогуу тамактанып, чогуу чай ичип эле жүргөнбүз. Кийинчерээк күйөөсүнүн жумушу болуп кетти дагы, ошентип байып алып, эми биздин үстүбүздөн моюнтип күлүп калды. Аныс тилемейлис. Азыр жанагы интернет деген нерсе аябай өнүккөн эмеспи? Менин ошентип сыртта бет кол жууп аркы эрки болгондорумду камерадан тартып алыптыр дагы айылдын группаларына жиберип коюптур. Элдин баары өнүгүп, үйүндө эле жылуу сууга жуунуп таранат. Байкуш бул кошунабыз дагы деле эшикте бет колун жууйт экен. Бечара, баткенче айтканда, бечара деп шылдыңдап ийиптир. Ал телефондон группага келип калды. Аябай жиним келди, бирок сабыр кылдым, чыдадым. Арадан дагы 4-5 жыл өттү, менде 4 балам бар болчу, анын экөөсү окууларын бүттү. Анда дагы мыкты бүттү. Менин балдарым аябай жакшы чыкты. Балким атасынын жоктугун түшүндүбү, айтор мага дайым жардам берет. Мектептеринде мыкты жалаң бешке окуган. Окуу жайындагы мыкты бешке окуду. Ошентип, эң чоң 2 балам жакшы бир компанияга жайгашты. Ишке кирди. Арадан 3-4 жыл өтүп өтпөй, мыкты жакшы акча таба баштады. Үйүбүздү заңыратып салдык. Оңдодук, түзөдүк. Эң чоң менмин деген үйлөрдүн бириге айландык. Жанагы кошунам болсо дагы деле үйүндө ызы чуу. Туура, күйөөсү ушунчалык акча тапкан, акчанын артынан башы менен кирип кетип, балдарына тарбия берүүнү унутуп койгон. Таптакыр. Дүнүйө деп жүрүп, балдары калып кеткен. Байкуш бүгүн балдары чоңоюп алып, атасын укпайт, энесин укпайт.
ой балам ондай кылба, ой балам мындай кылба деп жанагы кошуна аял бүгүнкү күнгө чейин балдардын артынан шор тартканы. Күндөзүчү. А бизде болсо Кудайга шүгүр балдарым мыкты чыкты. Элден калбай жакшы жашоого жетиштик. Бүгүнкү күндө ушундай учурлар көп кездешет. Кошунаң ачка турса, ага тамак берип, же нан берип, же акча берип, жардам бериштин ары турсун, үстүнөн күлгөн кошуналар дагы жок эмес. Тынч, бактылуу жашагың келсе, анда кошунаң менен болгон мамелени бекем кыл деп динибизде да бекер айтпайт. Илгери кыргызбыз дейбиз. Кыргыздын салтында бар. Кошунаң ары турсун, эч бир тааныбаган көчөдөгү бир адам, чоочун адам өтүп баратса дагы, аны чакырып, кымыз берип, дасторконго олтургузуп, чайын берген. Бүгүн сен курсагың ток, кийгениң кийимдин эң алдыңкысы, мингениң машиналардын эң алдыңкысы, эс алганың Турция, Дубай, Анталия, а бирок кошунаң бир тура нанга зар болуп үйдө олтурат. Бул эмне жашоо? Бул эмне көрүнүш? Качан биз кыргыздар ушундай болдук эле деген суроо жаралбай койбойт. Илгери өзүңүздөр да билесиздер, үйдө бир тамак кыла турган болсоң, кошунага да берчү. Кошунаны чайга чакырчу. Жата калса балдарың кошунаңка барып тамак жеп ойнап келчү. А бүгүнкү күндө кошунаңдын баласы келип, сен балаң менен ойносо, мен балам чай ичет бар, үйүңөргө бар деп жөнөтүп. Байкуш ал баланын үйүнөн нан барбы жегенге? Тамагы барбы? Ата-энесинин акчасы барбы? Ал бала учурда кандай абалда? А биз ага маани бербейбиз. Ач кадырын ток билбейт деген макал дагы бекеринен айтылган эмес. Андайдан Аллах сактасын. Барыңыздарга чыныгы кошуналыкты Аллах насип этсин. Бири-бирөөнүн үстүнөн күлө турган эмес, бири-бирөөнүн үстүнөн сүйүнө турган. Ал андай кылыптыр деп анын үстүнөн сүйүнүп, анын кубанычын тең бөлүшүп, кайгысын дагы тең тарта турган кошуналардан бололу. Бул эле жашоодо эмес, акыретте дагы бүгүн ушундай кошуна турган болсок, акыретте дагы дал ушундай жакын кошуна бололу. Аллах ошондойдо бизге насип этсин.